Саламатсыз, урматтуу баяндамачы. Урматтуу баяндамачы, айтсаңыздар, Арис уюшулгандан бери ушул күнгө чейин канча долбоор ишке ашты? Жалпы суммасы канчага? Жалпы 2003-жылдан баштап 13.902 долбоор деп айтсам болот, тактап айтканда. Жалпы 55 долбоор ишке ашырылды, майда грант менен, майда финансовый соглашениялар менен, кичинекей суммасы көлөмүндө. Жалпы суммасы 616 миллион 602 миң доллар болду. Ушул Рахмат. Ушул 2023 жылга канча долбоор пландаштырып жатат? 2023-кө. 2023-кө жалпы азыр мына 633 долбоор ишке ашырылды деп атабыз. Ушул 633 долбоор ушул жылдын аягында план менен кетип атат. Рахмат. Таза суу боюнча дээрлик көпчүлүк айылдарда таза суу жок. Элдер Арис запрет деп күтүп отурушат. Элдин түшүнүгүндө Арис айтса эле бекер запрет деп эле ойлоп отурушат элдер. Бул мамлекет запрет да, туура айтамбы? Туура. Ошол мамлекетке мындан 5-6 жыл мурун эле Арис запрет деп проект кирген экен. Эмне себептен кечигип жатат? Биз ушул проектлер боюнча бизге дагы көп ушундай суроолор түшөт. Ариске айылдардан келет, шаардардан келет, ушул суу системасын жасап бергиле деп. Биз дагы бир жолу айтып кетким келет. Биз ошол кайсы айылдар кирет, кайсы жерде баштайбыз, биз ал жака мындай карабайбыз. Бул бүт политика жагынан кайсы айылдарга биринчи киргизиш керек, кайсы айылдар кирет, муну Госстройдон департаменттен алабыз тизмесин. Ошол тизме менен карайбыз. Анткени биз ал жака влиять ете албайбыз да. Рахмат, сиздер тура тизмеси. Мисалы, Атбаш району, райцентр Атбаш айылы. Карасаңыз, таза суусу көп жылдан бери турат сиздерде. Эмне себептен ушул күнгө чейин бүтө элек? Азыр мен ошо Нарын областы боюнча координатор бар, таза суу боюнча. Улан Кулмушбекович, кеңирээк айтып кетсеңиз. Саламатсыздарбы, урматтуу Улан Бердибаевич, урматтуу депутаттар. Улан Болотбекович, Атбашы айылы боюнча долбоордук сметалык документация жазалып атат. Бүгүнкү күндө Атбашыда суу, жердин астынан суудун чыгышы 6-7 метрден суу чыгат экен, анан аны эл ичкенге туура эмес экен да, санэпидемстанциянын эмесин туура эмес келет экен. Былтырдан баштап 4 жыл мезгилин азыр сууду аныктап атабыз. Суудун басымын. Атбашыда буюрса азыр 20 миңден ашык калк бар экен. Суткасына 65 дебит суу керек экен. Биз былтыр жайында аныктадык, суу жетти. Күзүндө көрдүк, кышында көрдүк, азыр жазында көрүп атабыз. Буюрса Атбашы айылынын проектный сметный документациясы июнда бүтөт. 2 жума мурун айыл өкмөткө тиги жерди трансформация боюнча документтер жөнөттүк. Рахмат. Таза суу документация бүтөт экен. Өзү качан бүтөт? Кайсы дейсиз? Таза сууну айтып атпайсыз сиз. Документациясы бүтөт экен деп. Курулушу качан бүтөт? Строительство ПСД бүткөндөн кийин тендер объявлять этсек анан кийин бүтөт да. Ошо канча жыл дагы? 2 жыл пландаштырыш керек экен. Анткени чоң болуп атат долбоор. 20 миңден ашык калк жашайт экен. 85 километрден ашык суу түтүктөрүн коет экенбиз. Рахмат. Жок, бул бүгүн эле кирген проект эмес да. Бул проект киргенде көп болду. 5 жыл болду. Ушундайбы? Жок, мындай да. Ариске тиги департамент атпайлы, Госстройдон берген 2 жыл болду. 21-22 жылы. Биз ошо 2 жылда азыр 21-22 жылда ПСДны жазап өтөлдү деп атсак, жанагындай проблема чыгып калды, суунун составы боюнча. Ошон үчүн биз кайра жана эзептеп атабыз. Андан тышкары башка область райондун башка 28 айыл боюнча. 28 айылдын бүгүнкү күндө 22 айыл боюнча ПСД бүттү. Анын ичинде 16 айыл боюнча тиги тендерлер жүрүп атат. Эмки жумада буйрса бир айылдын контрагын коебуз. Кол коюлат да контракт. Рахмат. Сиздин айтууңуз боюнча ПСД бүткөндөр 2 жылдын ичинде бүтөбү же качан бүтөт? 2 жылдын ичинде де пландаштырып атабыз. Рахмат. Стройка өзү 2 жылдын ичинде бүтөт деп атабыз. Рахмат. Анткени чоң болуп атат. Рахмат. Ушуну жакшылап карап койсоңор. Андан тышкары буга чейин бүтүрүп берген суулар, таза суу чыгаргандар сапаттары начар болуп кайра жазаш керек экен. Ошонун кепилдигин кандай бердиңиздер эле?
бүт аткарылган жумуштар боюнча шарттар, условиялар боюнча 1 жылга чейин дефектный период бар. Дефектный периоддун ичинде эгерде системада же любой социальный объектте баягы эмелер болуп кетсе, катачылыктар же иштебей бирдемелер бузулуп калса, анда ошол дефектный периоддун ичинде подрядчик айрыстын көзөмөлү менен бүт баарын кайра ордуна келтирип, калыбына келтириш керек. Бирок ошону менен бирге баардык объектилерди ишке ашыруу менен бирге биз ошол объектилерди айыл өкмөттүн балансына коюлат, анан айыл өкмөт менен биргеликте меморандумдардын баары түзүлөт. Ушул последующий эксплуатация, туруктуулугун камсыздоо боюнча иш-чараларды алып барууну ушул айыл өкмөт тарабынан дагы биз сунуштайбыз да. Эгерде сапаты боюнча кетсе, анда подрядчиктерди кайра чакырып оңдотобуз. Эгерде баягы ненадлежащий эксплуатациядан кетип калса, азыр көбүнчө проблема ошо эксплуатация болуп атат да. Объектилер жасалат, анан туруктуулугун жакшы каралбай ошолдон кетип калып атат. Мисалы, суу болсо, баягы без конца водоканалдар же МПВда кишилер жок, текучесть кадров, ушулардын баары влиять этип атат. На местах инженерлер жок, специалисттер жок. Мисалы, суунун давлениясын баягы чоң ачып койсо, трубалар агып кетет, көтөрбөй кетет. То есть ушундай көп технический жактан дагы вопростор болушу мүмкүн эксплуатация убагында. Рахмат. Мен сизге кат менен кайрылайынчы, карап берип коесузбу, начар сапаты начар болуп калган айылдарды карап. Хорошо, кайрылсаңыздар биз жооп берели. Мониторинг тагып келебиз. Сунушум, сиз айтып кеттиңиз, айыл чарба багытында дыйкандарыбыз долбоорлорго келсе болот деп ишке ашса. Эмне долбоорлорду ишке ашырылат дыйкандар? Хорошо, мен азыр Бакыт Качкынбаевич, бизде координатор бар айыл чарба тармагы боюнча. Саламатсыздарбы, урматтуу депутаттар. Улан Болотбекович, бизде айристе ушу айыл чарба багытына дагы долбоорлор бар. Бүгүнкү күндө рынокторго чыгуу камсыздоо долбоору бар. Суроо болсо айтып берейин ушу. Рахмат. Суммасы канчадан канчага чейин суммасын бере аласыңар? Предприятие биздин долбоор боюнча мисалы сүт завод болсо, биз $100,000 чейин бере алабыз. Алар кеминде $100,000 чыгарыш керек. Алар ошо 200,000, $300,000 чейин өздүк салымын чыгарып атат. Кооперативдер $80,000 чейин, бирок алар өздүк салымы бир кеминде бир $20-30,000 кем болбош керек. Рахмат. Кошумчалап койсом болобу, Улан Болотбекович? Дагы айыл чарба тармагы Айбек Кадыров, Ош областынын проектисинин координатору. Бизде Ош областы боюнча дагы айыл чарба тармагы каралган. Бүгүнкү күндө 7 СДС же кошумча нарык аныкталган. Булар ошо алма, сүт багытында жана шоковая заморозка деп фруктов и овощей. Андан кийин птицеводство боюнча вяленые томаты, там мясо, хлопковое масло деп ушу 7 СДС каралган. Ош областы боюнча бүгүнкү күндө 3 СДС боюнча тендерлер жүрүп жатат. Аларга мисалга баягы көчөт алып берип, капельная система, трактор, ал эми баягы заморозка боюнча холодильниктердин холодильниктердин агрегаторлорун алып бергенге тендерлер жүрүп жатат. Биздин талап боюнча ар бир СДСке 100 миллион сомго чейин каралган. 1,5%. Ал эми агрегаторго 35 миллион, фермерский хозяйстволорго 20 миллион, ал эми фермерлерге, жеке фермерлерге 22 миллион сомдон. Рахмат, жакшы.